Parlament туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоду. Документ президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Өлкөдө психотроптук заттарды колдонгон жаштардын саны көбөйүүдө. Басымдуу бөлүгү онлайн буйрутма менен сатып алып колдонушат. Соңку 4 жылда кышкы туризм жанданды. Чет өлкөдөн агылып келген туристтер жайында гана эмес, кышында да келүүнү адатка айланта баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-3 окууда талкуусуз колдоп берди. Тууну өзгөртүүгө 59 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берди. Жыйында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев желек өзгөртүлбөй турганын, ага оңдоп түзөө гана киргизилип жатканын билдирди. Белгилей кетсек, 19 декабрда аталган документти парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карап, 2-3 окууда жактырган. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов демилгелеп, сентябрда коомдук талкууга чыгарылган. Жаңы сунушталган документтеги вариантта кызыл түстөгү туунун ортосундагы күндү нурун толкун сымал эмес, түз берилген жана нурлары өзүнчө бөлүнгөн. Түндүктүн элесиндеги 3 чамгарак 4 болуп өзгөргөн. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккандан тарта коомчулукта төрага менен депутатка карата ар кандай сын пикирлер орун алган. Президент Садыр Жапаров 16 декабрдагы 2-чи элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин, бул боюнча мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айтып, сын сөздү ага карата айтуу керектигин айтты. Курултайда мамлекет башчысы Садыр Жапаров 7 облустан келген делегаттардан бул сунушту колдоп берүүнү сурадып, ал курултайчылардын колдоосуна алынган. Урматтуу депутаттар, сиздердин баарыңыздарды мамлекеттик туунун оңдолушу менен куттуктайм. Бул эч кандай өзгөртүү эмес, бул оңдолуу. Урматтуу депутаттар, мен ойлойм, парламент легендарлуу парламент деп эле кайталай бергенден эч натыйжа жок. Ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн легендасы болот. Мен ойлойм, бүгүнкү парламенттагы, бүгүнкү чакырылышта парламенттагы сөзсүз ушу мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар. Андыктан баарыңыздарды куттуктайм. Ар кандай ача пикирлер болду, ачуу сөздөр болду. Айрыкча менин дарегиме коомчулук тарабынан көптөгөн сын пикирлер айтылды, бирок мен анын баарын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп кабыл алам. Катуусу да болду, орунсузу дагы көп болду. Мен аны ачык айтып коюшум керек, бирок мен эч кимисине жооп берген жокмун. Бирок мен ойлойм, мына жооп ушул деп ойлойм, татыктуу жооп болду деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, баарыңыздарды куттуктайм. Желек өзгөртүлгөндөн кийин паспорт, айдоочулук күбөлүк сыяктуу документтер мөөнөтү бүткөнчө жана мамлекеттик органдар алмаштыруу чечимин чыгарганга чейин жарактуу болот. Бул туурасында парламент кабыл алган мыйзам долбоорунда жазылган. Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору президент кол койгондон 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бүгүн жогорку кеңеш долбоорду Садыр Жапаровдун кароосуна жөнөттү. Өлкөдө психотроптук заттарды, банки каражаттарын колдонгон жаштардын саны өсүүдө. Бул айрыкча санариптештирүүнүн заманында күчөп, жарандардын басымдуу бөлүгү онлайн сатып колдонушат. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлүп, Ички иштер министрлигине кибер коопсуздук боюнча чараны күчөтүү тапшырмасы берилди. Психотроптук заттарды мыйзамдын негизинде чектей алабызбы? Банки менен кармалган укук коргоо органдарына кандай чара колдонулат? Кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда банки заттарын колдонгон жаштардын саны өсүүдө. Буга кибер коопсуздук аркылуу банки каражаттарын алуу жеңил болуп калганы себеп. Балдардын психотроптук заттарга байланып калганынын кесепетин ата-энелер тартышат. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлүп, депутат Медералиев Ички иштер министрлигин буга көңүл бурууга чакырды. Укук коргоо органдары тармагында биз көп күчтүү оппозициялык маанайдагыларды аңдыганы, мыйзамсыз тыңшаганды, каяка барганды көп күч сарптайбыз, колдонобуз. А бирок
ошолорду төмөнүрөөк кылып, тескерисинче баңгизат менен күрөшүүгө көбүрөөк штаттык санды көбөйтсөк туура болот беле деген ойдомун. Жаштардын арасында баңгизат темасы азыр абдан начар болуп турат. Жүрөк кейит. Жаңы синтетикалык наркотиктер пайда болуп, ошону биздин жарандар, айрыкча жаш балдар колдонуусу болуп жатат. Бул боюнча биз дагы иш-чара толук кандуу жергиликтүү бийлик менен, башка уюмдар менен чогуу жумушту алып баруудабыз. Толук кандуу гана бардык мамлекеттин ведомстволору, андан сырткары жергиликтүү жарандар, биздин жарандар чогуу алып барсак жумушту, ошондо гана мунун алдын алса болот деп ойлойм да. Санариптештирүүнүн заманында банги каражаттары онлайн сатылгандыктан кылмышкерлерди табып жоопкерчиликке тартуу тата алдашкан. Андыктан министрликтеги кибер коопсуздук боюнча адистердин санын көбөйтүү менен алдын алууга өзгөчө көңүл буруу кажет. Дегени менен укук коргоо органдарынын өздөрү банги каражаттарын сатып кармалган учурлары да жок эмес. Жакында эле бир Жалал Абадтан ички иштер кызматкери наркотик сатып кармалды деген бир маалымат чыкты да. Бир жагы андайларга айоо жок, бир жагы ойлонуп атам, акыбалы кандай алардын, айлыктары кандай, квартирада жашап атабы. Президентибиз биздин айлык маяларды жогорку деңгээлге көтөрүп берген, автоунаалар менен, үй-жай менен камсыз болууда. Бирок биздин кызматкерлер, башка жарандар наркозаттарды сатып, биздин адамдар улантууларга бул кечирим жок. Эч кандай жеңилдетүү болбош керек. Булар деген эң жогорку жарадагы жазасын алыш керек. Ал эми депутат Айбек Осмонов Ош шаарындагы дарыканада психотроптук заттарды сатууга байланышкан окуянын жыйынтыгына кызыкты. Анда психотроптук заттарды камтыган дарылар мектеп окуучуларына сатылганы аныкталган. Жакын күндө эле Ош шаарында ушу психотропный дарыларды сатуу боюнча аптекалардан кармалышкан болду. Ошолор эмне болду? Ошолор боюнча маалыматыңыз барбы? Мектеп окуучуларына сатуу боюнча кармалганда текшерүү болгондо 2-3 магазинден чыккан. Жана ошону аптекадан чыккан. Ооба, биздин деген кээ бирки аптекадын кызматкерлери биздин жаш өспүрүмдөргө, айрыкча мектеп окуган окуучуларга ошо жана көзгө койгон лирика, третмет деген дарыларды сатып жүрген факттар болуп атат. Аларды аныктап, алар боюнча кылмыш ишин козгоп, азыр ошолор боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал сиз боюнча Ош шаар боюнча мына Сервис инспекция айткан боюнча Чүй облусундагы кылмыш иштери боюнча сиздерге дагы кошумча маалымат беребиз. Андыктан өлкө боюнча мындай учурларга көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштады. Парламент бүгүнкү жыйында банги каражаттары, психотроптук заттар, алардын аналогдору жана прекурсорлору жөнүндөгү документти экинчи окууда карап кабыл алды. Бул мыйзам министрлер кабинетинин 2022-2026 жылдарга баңгиликке каршы күрөшүү программасынын алкагында иштелип чыккан. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу каражатын адалдоо фактысы боюнча жогорку кеңештин экс-депутатынын уулу кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда шектөө 6 декабрда колго түштү. Кийин Октябрь райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Ал Көлбаевдин кылмыштуу ишмердүүлүгүн билип туруп, анын мыйзамсыз жол менен алган 2020 жылкы Lexus LX 570 үлгүсүндөгү автоунаасын өзүнүн атына жаздырган. Муну менен ал машинанын чыныгы ким экенин жашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Шектүү автоунааны өзүнүн атына каттатып, Көлбаевке жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө колдонууга берген. Мындан тышкары шектүү Көлбаевдин үй бүлөсү менен жакшы катышып, уюшкан кылмыштуу топтун жаштар менен спортчулар үчүн уюштурган спорттук иш-чараларын каржылап турган деп айтылат маалыматта. Тергөө амалдары учурунда ал ээлик кылган көп сандагы мүлк аныкталган. Анын Дубайдын элиталык району катары эсептелген Бизнес Бэйдеги 24 батери $4,5 миллион бааланган. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар кармалган киши экс-депутат Динара Исаеванын уулу экенин айтышты. Учурда УКМК Камчы Көлбаевке тиешелүү мүлктү аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча ыкчам тергөө амалдарын улантууда. Бишкек-Ош магистралында Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жол курулат. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун маалымат кызматы кабарлады. Өзгөн шаарынын айланасында айланма автожол куруу жана тейлөө боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу жөнүндө жарлыкта Бишкек-Ош жолунун Өзгөн шаары аркылуу өтүүчү тилкесинде жол кыймылынын көптүгүнөн улам айланма жол куруу зарылдыгы келип чыкканы белгиленген. Жарлыкта инвестиция агенттигине жол куруу долбоорун ишке ашыруу үчүн зарыл
документтерди тез арада даярдап, министрлер кабинетинин кароосуна киргизүү тууралуу жазылган. Министрлер кабинети 2024 жылдын 30 январына чейинки мөөнөттө маселени чечүү боюнча тиешелүү чараларды көрүүгө милдеттендирилди. Бишкек-Ош магистралынын 600 чакырымындагы тилкесин Өзгөн шаарын айланма кылып өзгөртүү сунушу көп жылдан бери айтылып ишке ашпай келген. Туризм департаментinin берген маалыматына ылайык, акыркы 4 жыл аралыгында кышкы туризмде өнүгүү болгон. Тагыраагы мурда чет өлкөдөн 10% гана туристтер келсе, бүгүнкү күндө 30%га чейин жогорулаган. Аны менен катар ички туризмде да өсүштөр байкалган. Адистердин айтымында кышкы туризмди өнүктүрүүгө тоо лыжасынан башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Быйыл өлкө аймагына туристтердин агымы көбүрөөк байкалган. Андыктан экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мейманкана жана туристтик объекттерди салгандарды 5 жылга салыктан бошотууну каралып жатканын айтты. Учурда Орусия жана Бириккен Араб Эмираттарынан Кыргызстанга 5 жылдыздуу мейманкананы курууга кызыгуусу бар экенин билдиришкен. Большое количество. Быйылкы туристтик агым Кыргызстанга суроо талаптын чоң экенин көрсөттү. Ошондуктан муну эске алуу менен Кыргызстанда мейманкана жана туристтик объектилерди салгандарды 5 жылдык салыктан, андан тышкары артыкчылыктуу мамлекеттик долбоор макамын берүү менен бажы төлөмдөрүнөн дагы бошотуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул багытта 5 жылдыздуу мейманканаларды куруу боюнча долбоорлор бар. Ошондой эле учурда Россия жана Бириккен Араб Эмираттарынан дагы инвесторлор тармакка кызыгуусун билдиришүүдө. Кар жаап, кышкы туристтик сезон ачылары менен Каракол тоо лыжасына барчу туристтердин саны көбөйгөн. Эс алуучуларды уюштурган туроператорлордун айтымында тоо лыжасына болгон каттамдары толуп, алардын ичинен тең жарымы чет элден келген жарандар дешет. Пандемия бүткөндөн кийин чет элдик жарандар бизге келип, биздин ошол Кыргызстан кооздугу менен кызыгып, бул жерге келип, биз менен турларга чыгат. Негизи биздин турлар, ички турлар арзан деп эсептелет. Алар ошолго кызыгып, биз менен ошо ички турлар менен чыгып жүрүшөт. Азыркы учурда бизде эң арзан тур 800 сом турат. 800 сомдон жана 3 күндүк, 4 күндүк турлар бар. Алар жайында 8, 9, 10, 11 миңге чейин чыгып кетет. Көбүнчө келе жаткан коноктор чет өлкөдөн болчу. Соңку жылдары биз өзүбүздүн жергиликтүү туристтер көбөйүп, анан кийин ошо көбүнчө 50% келе турган иностранный эмелер, коноктор 50% болсо өзүбүздүн жергиликтүү туристтер болуп саналат да. Кыргызстан кышкы туризмди өнүктүрүүдө түз жерлерде дагы ошол эле лыжа чана тебүүнү алып кетсе болот. Муну менен бир гана тоо лыжасына чектелип калбастан, башка жактарга дагы эс алуу уюштурууга жакшы кадамдар жасалат. Кышкы туризмдин түрлөрү аябай көп. Анын жалгыз эле бир түрүн лыжа тепмей деп эле бизде көбүрөөк өнүктүрүүгө аракет кылат. Бирок ошол лыжаны тепмей дегенде лыжаны өйдөдөн ылдыйга тепкенди эле жакшы көрүшөт. Эми ал көпчүлүк туристтер кызыккан чери ошол. Ал чындык. Ал сектор бизде жакшы өнүктү жана өнүгүп жатат да. Бирок андан сырткары биздин өлкөдө аябай көп кооз жерлер бар да. Ошол жерлерге ошол эле лыжанын, чананын түрлөрүн тепсе болот. Лыжанын мисалы үчүн түз жерде тебе турган түрлөрү бар да. Токой аралап, ошол жайындасы биз кыдырган жерлер бар го, жакшы көргөн. Ошол жерлерде кышындасы дагы лыжа тепсе аябай сонун. Ал эми туризм тармагы боюнча эксперт Максат Чакиев жан багуу туризмден көтөрүлүшүбүз керек деп эсептейт. Башкача айтканда, Кыргызстан элитардык туризмге өтүшү абзел. Элитардык туризмге өтсө, мамлекеттин бюджетине ополтоодой каражат түшүшү толук ыктымал. Лыжалардын арендалары жана ошондой эле жанагы канатный дорожканын арендаларын алсак, жана ошондой эле жана кышында эми суук болгондон постоянно бир жакшы ресторанда же бир жакшы жылуу жумшак кафеде тамак ич керек. Алардын тамагы дагы арзан болбойт. То есть кышкы туризммен келген турист ал заранее мындай эсептеп келет. Мен көбүрөөк акча чытайм деп келет да. Бирок албетте ошондой сервис да өзүн талап кылат. Соответственно, кышкы туризм бул элитардык туризмге кирет да. Ошол эле жана Караколдогу эле биздин отелдерди карагылачы. Бир эле номери бир күндө 150 долларга чейин кетет да. Эми салыштырып көрөлү. Жайкы Ысык көлдөгү мындай айтканда байкуш туризм менен Бостеридеги
эми ошондой эле жана Караколдогу туризмди эсептесеңер, каяктан киришени көп алабыз. Белгилей кетсек, быйылкы 9 айдагы көрсөткүчкө караганда өлкөгө 6 миллиондон ашык турист келген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 700 миңге көп. Ал эми Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгү өлкөнүн экономикасына 20%га чейин салым кошууга жөндөмдүү экен айтылат. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. 17 декабрга карата Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоого кабылган 11575 учур катталды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, өткөн жумага салыштырмалуу ооругандардын саны 43,4%га өскөн. Ошол эле учурда санэпидкөзөмөл департаменти өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда ооругандар 4 эсе аз экенин белгиледи. Чүй облусу менен Бишкекте тажылуу вирус жуктурган 2 учур катталган. Бүгүндөн тарта жалпы өлкө аймагында автоунаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандарды аныктоо үчүн рейд башталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Иш-чара 31 декабрга чейин созулат. Муну менен катар эле Бишкектин жолдоруна башаламан токтотулган машиналарды эвакуациялоо боюнча дагы рейд жүрүүдө. Бул багыттагы иштер үзгүлтүксүз улантылып, акырындык менен борбордук көчөлөрдөгү бардык башаламан унаа токтотуучу жайлар жоюлат деп айтылат маалыматта. Автоунаалардын башаламан жерге токтошун болтурбоо үчүн иш-чаралардын биринчи этабында кошумча 10 дана эвакуатор сатып алуу пландалууда. Туура эмес жерге машинасын токтоткондор эвакуатордун кызматына 1250 сом, унаа токтотуучу жайга 100 сом, административдик айыпка 1000 сом төлөө зарыл болот. Кытайга жүк ташып иштеген жүздөй айдоочу транспорт жана жол министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркечтам өткөрмө пунктундагы тыгынга нааразы болууда. Кытайга кирүүгө уруксат тууралуу документтер кезек менен берилүүсүн талап кылышты. Алардын сөзүнө караганда, ушул тапта чек арада 300дөй жүк ташуучу унаа Кытайга кире албай турат. Кезек бир жумада араң жетерин айткан айдоочулар карго компанияларда кезек менен керек деген талап коюшту. Мамлекеттен автоунаа токтотуучу жер бөлүнүп, электрондук кезек менен ошол жерден кетүүгө шарт түзүлгөнүн, бирок буга Кытайга каттаган айрым жүк ташуучу ишканалар көнбөгөнүн билдиришти. Нааразы тарап транспорт жана жол министрин Ошко барып маселени чечип берүүгө чакырды. Алар менен министрликтин Ош шаарындагы башкармалыгынын башчысы Бакай Жолдошбаев жолугуп маселени териштирүүнү убада кылды. Айдоочулар ага көнбөй 21 декабрда да чогулмай болуп тарап кетишти. Ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.